15-bölüm. Bir neçe günden keyin oruu жыйуу убагында Шимшон bir улак алып, аялын көргөнү келди. Аялым жаткан бөлмөгө кирейин дегенде, аялдын атасы киргизбей койду. Аялынын атасы, сени аялыңды жек көрүп калды деп ойлоп, мен аны күйөө жолдошуңа алып берип койдум. Мына сиңдиси андан сулуу, анын ордуна сиңдисин ал деди. Бирок Шимшон аларга, эми пелиштиликтерге жамандык кылсам, күнөөлүү болбойм деди. Шимшон кетти да 300 түлкү кармап алып, шаманаларды алып, куйрукка куйрукту байлап, ар бир эки куйруктун ортосуна бирден шамана байлап койду. Анан шаманаларды күйгүзүп, түлкүлөрдү пелиштиликтердин эгинине кое берди. Боолонгон чөмөлөлөр да, оорула элек эгиндер да, жүзүм зарлар да, зайтун бактар да өрттөнүп кетти. Пелиштиликтер муну ким кылды дешти. Тимнатанын күйөө баласы Шимшон кылды. Анткени анын аялын атасы анын күйөө жолдошуна алып берип койгон дешти. Ошондо пелиштиликтер жабыла келип, атасын да, кызын да өрттөп жиберишти. Шимшон аларга, ушундай кылганыңарга карабастан, мен силерден өч алам. Ошондо гана жаным жай алат деди да, алардын тизелери менен жамбаштарын талкалап жөнөп кетти. Ал Эйтам аскасынын капчыгайына барып жатып алды. Пелиштиликтер келип, стандар менен жүйүт жерине, Лехинин жанына жайланышты. Жүйүт жеринин тургундары, эмне үчүн бизге келдиңер дешти. Алар, биз Шимшонду байлап кетели деп келдик. Ал бизге кандай кылса, биз да ага ошондой кылабыз дешти. Ошондо жүйүттөрдөн 3000 адам чыгып, Эйтам аскасынын капчыгайына барып, Шимшонго, бизге пелиштиликтер үстөмдүк кылып жатышканын сен билбейсиңби? Эмне үчүн мындай кылдың дешти. Шимшон аларга, алар мага кандай кылса, мен да аларга ошондой кылдым деди. Алар ага, биз сени байлап пелиштиликтердин колуна салып берели деп келдик дешти. Шимшон аларга, өлтүрбөйбүз деп ант бергиле деди. Алар ага, жок өлтүрбөйбүз, биз сени байлап алардын колуна салып беребиз дешти. Аны эки жаңы жип менен байлашты да, капчыгайдан алып чыгышты. Ал Лехиге жакындаганда, пелиштиликтер кыйкырык менен тосуп алышты. Анын үстүнө Теңирдин руху түштү. Ошондо анын колу байланган жиптер күйгөн зыгырдай болуп, үзүлүп түшүп калды. Ал эшектин астыңкы жаак сөөгүн таап алды. Аны менен 1000 кишини уруп өлтүрдү. Калың топту, эки топту эшектин жаак сөөгү менен өлтүрдүм. Эшектин жаак сөөгү менен 1000 адамды өлтүрдүм деди Шимшон. Ушуну айтып жаак сөөгүктү ыргытты да, ал жерди Рамат Лехи деп атады. Ал аябай суусап Теңирге жалынып, сен кулуңа ушул улуу жеңишти бердиң. Эми каным катып, сүннөткө отургузулбагандардын колуна түшүп өлөмбү деди. Ошондо Теңир Лехиден булак чыгарды. Ал суусунун кандырганда күч кубат алып жанданып калды. Ошондон улам бул жер Чакыргандын булагы деп аталып калды. Ал Лехиде ушул күнгө чейин бар. Ал пелиштиликтердин убагында Исраилга 20 жыл башкаруучу болду. 19-бөлүм. Аполлос Корунтта жүргөн убакта Павыл бөксө тоолордун үстүндө жайгашкан өлкөлөрдү аралап өтүп, Эфеске келди да ал жерден бир нече шакиртке жолугуп, Исага ишенип калганыңарда ыйык рухту алдыңар беле деп сурады. Алар болсага ыйык рухтун бар экенин да уккан эмеспиз деп жооп беришти. Ошондо Павыл алардан, анда силер кайсы чөмүлдүрүү менен чөмүлдүрүлдүңөр эле деп сурады. Алар ага жакандын чөмүлдүрүүсү менен деп жооп беришти. Павыл аларга мындай деди: жакан адамдарды тобогулуу чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүп, менден кийин келе жаткан кишиге атап айтканда Машаяк Исага ишенгиле деген. Алар муну уккандан кийин Теңир Исанын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлүштү. Павыл алардын үстүнө колдорун койгондо, аларга ыйык рух түштү. Ошондо алар ар кандай тилдерде сүйлөп, пайгамбарчылык кыла башташты. Алардын саны 12ге жакын эле. Павыл синагогага кирип, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө ишенимдүү далилдерди келтирип, 3 ай бою тайманбастык менен жар салып жүрдү. Бирок кээ бир адамдар өжөрлөнүп, Теңирдин жолу жөнүндөгү окутууну эл алдында жамандап, ишенбей коюшту. Ошондо Павыл аларды таштап, шакирттерди бөлүп кетти да, күн сайын Туран деген адамдын орто окуу жайында насаат айта баштады. Бул 2 жылга созулду. Ошондуктан Асиянын бүт тургундары, жүйүттөр да, элиндер да Теңир Иса жөнүндө угушту. Кудай Павыл аркылуу көптөгөн кереметтерди көрсөтүп жатты. Анын бир таарчылар менен ал жапкычтарын оорулардын үстүнө коюшканда, алардын оорулары айыгып, иштеринен жиндер чыгып жатты. Эл аралап сыйкырчылык кылган кээ бир жүйүттөр да жин оорулуу адамдарга Павыл жарыялап жүргөн Исанын атынан силерге буйрук кылабыз деп Теңир Исанын ысымын колдоно башташты. Ушундай кылгандардын арасында жүйүттөрдүн Скеба деген башкы ыйык кызмат кылуучусунун 7 уулу бар эле. Бирок жин аларга Исаны билем, Павылды да тааныйм, а силер кимсиңер деп жооп берди. Ошондо жин оорулуу адам атырылып келип, аларды басып жыгылып, сабап салды. Алар ал үйдөн жылаңачталып, жаракат алып качып чыгышты. Бул окуя Эфесте жашаган жүйүттөргө да, элиндерге да маалым болду. Бардыгын коркунуч басып, Теңир Исанын ысымы даңкталды. Теңирге ишенип калгандардын көптөрү келип, күнөөлөрүн моюндарына алып ачык айтышты. Ал эми сыйкырчылык кылып жүргөндөрдүн көптөрү өздөрүнүн китептерин чогултуп, бүт элдин алдында өртөп жиберишти.
Ал китептердин бааларын эсептешкенде 50.000 драхма болду. Ошентип Теңирдин сөзү кеңири тарап, өзүнүн күчүн көрсөтүп жатты. Ушул окуялардан кийин Павыл Македония менен Ахаяга, андан ары Иерусалимге барышым керек. Ал жерде болгондон кийин Римге да барышым керек деп чечти. Анан ал өзүнүн жардамчылары Тимотей менен Эрасты Македонияга жиберди. Өзү болсо бир аз убакытка Асияда калды. Ошол учурда Теңирдин жолу жөнүндөгү окутууга каршы чоң козголоң чыкты. Анткени күмүштөн Артемиданын бутканасынын үлгүлөрүн жасап, сүрөтчүлөргө көп пайда келтирген Деметр деген бир зергер сүрөтчүлөрдү жана башка зергерлерди чогултуп аларга мындай деди: "Достор, биздин кирешебиз ушул ишке байланыштуу экенин өзүңөр билесиңер. Жанагы Павыл деген менен Эфесте гана эмес, бүткүл Асияда колуңар менен жасаган нерселер кудайлар эмес деп көптөгөн адамдарды ынандырып, жолдон чыгарганын угуп көрүп жатасыңар. Бул бизге коркунучтарды туудурат. Биринчиден, ишибиз бааланбай калат. Экинчиден, улуу аял кудай Артемиданын бутканасы бар калынбай, бүткүл Асия жана бүт жер жүзү урматтаган Артемида өзү да улуулугунан ажырайт." Алар муну укканда жаалданышып, Эфестиктердин Артемидасы улуу деп кыйкыра башташты. Ошентип бүт шаар дүрбөлөнгө түштү. Павылдын Гай жана Аристарх деген македониялык жолдошторун кармап алып, баардыгы театрды көздөй бет алышты. Павыл топ элдин ичине кирмекчи болгондо, шакирттер ага жол бербей коюшту. Ошондой эле Асиядагы башкаруучулардын Павылга ылым санагандары Павыл театрга барбасын деген өтүнүч менен ага киши жиберишти. Ошол арада бирөө бирди айтып, экинчиси дагы бирди айтып кыйкырып, чогулган эл ызы чуу салып жатты. Элдин көпчүлүгү өздөрүнүн эмне үчүн чогулганын билишкен жок. Ошондо жүйүттөрдүн сунушу боюнча элдин арасынан Искендерди алдыга чыгарышты. Искендер колу менен белги берип, элге сүйлөмөкчү болду. Бирок анын жүйүт экендигин билишкенде, баардыгы бир ооздон Эфестиктердин Артемидасы улуу деп кыйкыра башташты. Алар 2 саатка жакын ушинтип кыйкырышты. Шаар башчысы элди тынчтандырып мындай деди: "Эфестиктер, Эфес шаары улуу аял кудай Артемиданын жана анын асмандан түшкөн айкелинин кызматчысы экендигин ким билбейт? Эгерде бул жөнүндө талаш жок болсо, анда силер тынчсызданбай эле коюшуңар керек. Алаңгазарлык кылуунун кереги жок. Силер бул жерге бул кишилерди алып келдиңер. Бирок булар Артемиданын бутканасын уурдашкан эмес, силердин аял кудайыңарга тил тийгизишкен да эмес. Эгерде Деметрдин жана анын жанындагы сүрөтчүлөрдүн кимдир бирөөгө нааразычылыгы бар болсо, анда бизде соттор бар, дубан башчылары бар. Бири-бирине болгон нааразычылыктары боюнча ошолорго кайрылышсын. Эгерде башка дагы сурооңор болсо, анда ал кезектеги чогулушта чечилет. Бүгүн болуп өткөн окуядан улам козголоң чыгаруучулар катары айыпталуу коркунучу алдында турабыз. Анткени бизде ушунча эл чогулгандыгы үчүн актанууга эч кандай себеп жок." Ушул сөздөрдү айтып, ал чогулган элди таратып жиберди. 28 бөлүм. Ошол эле жылы Жүйүт падышасы Ситкиянын падышачылыгынын алгачкы жылдарында, падышачылыгынын 4-жылынын 5-айында Гибондон чыккан пайгамбар Азыр уулу Ханания мага Теңир үйүндө ыйык кызмат кылуучулардын жана бүт элдин көз алдында мындай деди: "Исраилдин кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Бабыл падышасынын моюнтуругун кыйратам. 2 жылдан кийин мен бул жерге Бабыл падышасы Небухадоносор бул жерден Бабылга алып кеткен Теңир үйүнүн идиштеринин баарын кайра алып келем. Жүйүт падышасы Жаяким уулу Жаяхинди жана Бабылга туткундалып кеткен бүт жүйүт элин бул жерге кайра алып келем дейт Теңир. Анткени Бабыл падышасынын моюнтуругун кыйратам." Ошондо Жеремия пайгамбар Теңир үйүндө турган ыйык кызмат кылуучулардын көз алдында жана бүт элдин көз карашында Ханания пайгамбарга айтты. Жеремия пайгамбар мындай деди: "Омин, Теңир муну ошондой кылсын. Теңир үйүнүн идиштери менен бүт туткундардын Бабылдан бул жерге кайра келиши тууралуу пайгамбарчылык кылып айткан сенин сөздөрүңдү Теңир иш жүзүнө ашырсын. Бирок бул сөздү угуп ал. Мен аны сага жана бүт элге угуз айтам. Менден мурунку жана сенден мурунку пайгамбарлар көп жерлерге жана улуу падышачылыктарга согуш, алаамат, жугуштуу оору болорун алдын ала айтып келишкен. Эгерде кайсы бир пайгамбар тынчтык болорун алдын ала айткан болсо, анда ошол пайгамбардын айткан сөзү орундалганда гана аны чыны менен Теңир жиберген пайгамбар деп эсептешкен." Ошондо Ханания пайгамбар Жеремия пайгамбардын мойнунан моюнтурукту чечип алып талкалап салды. Ханания бүт элдин көз алдында мына бул сөздөрдү айтты: "Теңир мындай дейт: 2 жылдан кийин бүт элдердин мойнунан Бабыл падышасы Набухадоносор салган моюнтурукту чечип алып, так ушундай кылып талкалайм." Анан Жеремия өз жолу менен кетти. Ханания пайгамбар Жеремия пайгамбардын мойнундагы моюнтурукту талкалап салгандан кийин Жеремияга Теңирден мындай сөз болду: "Бар, Хананияга айт. Теңир мындай дейтти: Сен жыгач моюнтурукту талкалап салдың. Эми анын ордуна темир моюнтурук жасайсың."
Анткени Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Бабыл падышасы Небухаднецарга кызмат кылдырыш үчүн ушул элдердин баарынын мойнуна темир моюнтурук салам. Ошондо алар ага кызмат кылышат. Атүгүл мен ага талаа жырткычтарын да бердим. Ошондо Жеремия пайгамбар Ханания пайгамбарга мындай деди: Кулак сал, Ханания, сени Теңир жиберген эмес, сен болсо бул элди жалган үмүттөндүрүп жатасың. Ошондуктан Теңир мындай дейт: Мына, мен сени жер бетинен жок кылам. Сен ушул эле жылы өлөсүң, анткени сен Теңирге каршы сүйлөдүң. Ханания пайгамбар ошол эле жылы 7-айда өлдү. 14 бөлүм. Пасах жана ачыткысыз нан майрамына 2 күн калган эле. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Исаны куулук менен кармап алуунун, өлтүрүүнүн жолун издеп жатышты. Бирок алар майрам күндөрү болбойт, болбосо эл арасында козголоң чыгып кетет деп сүйлөшүштү. Иса Бетанияда Пес оорулуу Шимондун үйүндө дасторкондо отурганда, айнеги дишке куюлган кымбат баалуу нарттан жасалган жыпар-жыттуу таза май алып бир аял келди. Ал идиштин оозун сындырып, майды Исанын башына куйду. Ошондо кээ бирөөлөр ачууланышып өз ара: жыпар-жыттуу майды мынча ысырап кылуунун эмне кереги бар эле? Аны 300дөн ашык динарийге сатып, жакырларга таратып берсе болмок да, дешти. Ошентип алар аялга нааразы болушту. Бирок Иса аларга мындай деди: Аны жайына койгула. Эмнеге аны оңтойсуздандырып жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш кылды. Анткени жакырлар ар дайым жаныңарда болот. Аларга каалаган убагыңарда жакшылык кыла аласыңар. Мен болсо силер менен дайым эле боло бербейм. Бул аял колунан келгенин кылды. Мени көргө коюуга даярдаш үчүн алдын ала денемди майлады. Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жакшы кабар дүйнөнүн кайсы гана жеринде таратылбасын, бул аял эске алынып, анын кылганы жөнүндө да айтылат. 12 шакирттин бири Жүйүт Искариот Исаны кармап берүү үчүн башкы ыйык кызмат кылуучуларга барды. Алар болсо муну укканда кубанышып, ага акча берүүнү убада кылышты. Ошондо Жүйүт Исаны алардын колуна салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду издей баштады. Ачыткысыз нан майрамынын 1 күнүндө Пасах козусу союлганда шакирттери Исага: Пасах тамагын кайсы жерде жегиң келет? Биз барып даярдап берели дешти. Ошондо Иса 2 шакиртин мындай деп жиберди: Шаарга барсаңар, кумура менен суу көтөрүп бара жаткан адамга жолугасыңар. Анын артынан ээрчип, ал кайсы үйгө кирсе, ошол үйгө киргиле да, ошол үйдүн ээсине: Устат, сенден шакирттерим менен Пасах тамагын жей турган бөлмө кайсы деп сурап жатат дегиле. Ошондо ал силерге төшөнчүлөр төшөлүп даярдалган үстүңкү кабаттагы чоң бөлмөнү көрсөтөт. Анын шакирттери жолго чыгып шаарга келишкенде бардыгы Иса айткандай болуп чыкты. Ошентип алар Пасах тамагын даярдашты. Кеч киргенде Иса 12 шакирти менен келди. Дасторкондо тамак жеп отурушканда Иса аларга: Силерге чындыкты айтып коеюн, мени менен бирге тамак жеп отурган араңардагы бирөө мага чыккынчылык кылат деди. Алар бул сөзгө капа болушуп, биринин артынан бири: Мен эмеспи деп сурай башташты. Иса аларга: Ал 12нин бири. Ал мени менен бирге табактагы ашка наным малып жатат. Дегинкиси адам уулу жөнүндө ыйык жазууда кандай жазылса, ошондой аткарылып жатат. Бирок адам уулуна чыккынчылык кылган адамга кайгы. Ал адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок деп жооп берди. Алар тамак жеп жатканда Иса нанды алды да Кудайга ыраазычылык билдирип сындырды. Анан шакирттерине берип: Алгыла, жегиле. Бул нан менин денем деди. Чөйчөктү да алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аларга берди. Бардыгы ошол чөйчөктөгүдөн ичишти. Ошондо Иса аларга: Бул көптөр үчүн төгүлүп, жаңы келишимди беките турган менин каным. Силерге чындыкты айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгында жаңы шарап иче турган күн келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширесинен ичпейм деди. Кудайды даңктап ырдашкандан кийин алар Зайтун тоосуна жөнөштү. Ошондо Иса аларга: Ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда: Койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеядан тосуп алам деди. Ошондо Петр Исага: Бардыгы шектенишсе да мен шектенбейм деди. Иса ага: Сага чындыкты айтып коеюн, бүгүн ушул түнү короз 2 жолу кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың деди. Бирок ал ого өтөргүчөп: Сени менен бирге өлүшүм керек болсо да мен сенден баш тартпайм деди. Ушундай сөздөрдү башка шакирттер да айтышты. Алар Гетсемани деген жерге келишти. Ошондо Иса шакирттерине: Мен сыйынып келгенче силер бул жерде отуруп тургула деди да Петрди, Жакыпты, Жаканды ала кетти. Анын тынчы кетип, жаны кыйнала баштады. Анан аларга: Жаным аябай кейип турат, бул жерде калгыла да сергек болгула деди.
Өзү четкерээк барып, жүз төмөндөп жыгылды да мындай деп сыйына баштады: "Эгерде мүмкүн болсо, ушул саат менден кыя өтүп кетсинчи." Анан мындай деп сыйынды: "Ата, сенин колуңдан келбеген нерсе жок. Бул чөйчөктү менден кыя өткөрүп жиберчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун." Ал шакирттерине кайтып келгенде алардын уктап жатканын көрүп, Петрге: "Шимон, уктап жатасыңбы? 1 саат сергек боло алган жоксуңбу? Азгырылып кетпес үчүн сергек болгула, сыйынгыла. Рух сергек, дене алсыз" деди. Анан дагы четкерээк барып, ошол эле сөздөрдү айтып сыйынды. Ал кайтып келгенде алардын кайрадан уктап калганын көрдү. Анткени аларды уйку басып жаткан эле. Алар Ыйсага эмне деп жооп беришерин билишкен жок. 3-чү жолу келгенде Ыйса аларга: "Силер дагы эле уктап эс алып жатасыңарбы? Убакыт сааты келди. Мына адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилет. Тургула, кеттик. Мына мага чыккынчылык кылуучу жакындап калды" деди. Ыйса муну айтып бүтө электе эле 12-нин бири жүйүт жана кылыч сойыл көтөргөн бир топ адам келип калды. Аларды башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар жиберишкен эле. Ыйсага чыккынчылык кылуучуларга: "Мен кимди өпсөм, ал ошол. Аны кармап, сактык менен алып кеткиле" деген эле. Жүйүткелер менен Ыйсанын жанына барып: "Устат, устат" деп аны өптү. Ошондо алар аны кармап алышты. Ыйсанын жанында тургандардын бири кылычын сууруп чыгып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун бир кулагын шылый чапты. Ыйса аларга: "Мени кармаш үчүн каракчыны кармачыдай болуп, кылыч, сойыл алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен болгонумда мени кармаган жок элеңер. Бирок Кудай сөзү орундалууга тийиш" деди. Ошондо шакирттеринин баары Ыйсаны таштап качып кетишти. Жылаңач денесине жабуу жамынган бир жаш жигит Ыйсанын артынан ээрчип бара жатты. Ал жигитти аскерлер кармап алышканда, ал үстүндөгү жабуусун таштай салып, жылаңач бойдон качып кетти. Ыйсаны башкы ыйык кызмат кылуучунун алдына алып келишти. Баардык ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар жана мыйзам окутуучулар анын жанына чогулушту. Петр аны алыстан ээрчип, ыйык кызмат кылуучунун короосуна кирди. Ал жерде сакчылар менен бирге отуруп отко жылынды. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен Синедриондогулардын баары Ыйсага өлүм жазасын өкүм кылуу үчүн жалган күбөлөндүрүү издешти. Бирок таба алышкан жок. Анткени көп адамдар ага каршы жалган күбөлөндүрүшсө да, ал күбөлөндүрүүлөр бири-бирине карама каршы эле. Кээ бирөөлөр орундарынан туруп ага каршы мындай деп жалган күбөлөндүрүштү: "Биз анын кол менен салынган бул ибадаткананы бузуп, 3 күндүн ичинде кол менен салынбаган башка ибадаткана тургузам деген укканбыз." Бирок алардын мындай күбөлөндүрүүлөрү да бири-бирине дал келген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ортого чыгып Ыйсадан: "Сен эмне такыр жооп бербейсиң? Сага каршы булар эмне деп күбөлөндүрүп жатышат?" деп сурады. Бирок Ыйса унчуккан жок. Эч кандай жооп да берген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Ыйсага дагы мындай суроо берди: "Даңктуу Кудайдын уулу, Машаяк сенсиңби?" "Менмин. Силер адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булуттар үстүндө келе жатканын көрөсүңөр" деп жооп берди Ыйса. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айрып жиберип: "Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Кудайга акарат келтиргенин өзүңөр уктуңар. Силер буга эмне дейсиңер?" деди. Алардын баары Ыйсаны өлүм жазасына татыктуу деп чечишти. Кээ бирөөлөр ага түкүрө башташты. Анын көзүн таңып коюп сабап: "Кана пайгамбарчылык кылчы" дешти. Сакчылар да аны жаакка чапкылашты. Петр ылдыйкы короодо турганда, башкы ыйык кызмат кылуучунун күңдөрүнүн бири келди. Ал отко жылынып отурган Петрди көрүп тигиле карап: "Сен да Назареттик Ыйса менен чогуу жүрбөдүң беле?" деди. Бирок ал: "Сен эмнени айтып жатканыңды билбейм, түшүнгөн да жокмун" деп танып койду. Анан ал сырткы короого чыкты. Ошондо короз кыйкырды. Петрди кайрадан көргөн күң өзүнүн жанында тургандарга: "Бул да ошолордон" деп айта баштады. Ал болсо дагы танып койду. Ошол жерде тургандар бир аздан кийин Петрге кайрадан: "Сен чын эле ошолордонсуң, анткени сен галилеялыксың да" дешти. Петр болсо аябай карганып: "Силер айтып жаткан адамды мен тааныбайм" деди. Ошондо короз экинчи жолу кыйкырды. Петр Ыйсанын короз 2 жолу кыйкырганга чейин "Сен менден 3 жолу баш тартасың" деп айткан сөзүн эстеп ыйлай баштады.